Актай ичиндеги жаңылыктар түрбөгү менен Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Эфирде мен Жоомарт Доранбек уулу. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү эфирден кыскача маалымат. Акын Тазагүл Закирова биздин университеттин студенттери менен жолугушуп, акындык сырлары менен бөлүштү. Адамзат тарыхындагы улуу ачылыштардын бири болгон космонавтика күнү биздин окуу жайда белгиленди. Кыргызстан ушул жылы санариптик теле берүүгө өтүүсүнө байланыштуу биздин окуу жайга атайын адистер келип, маалымат беришти. Ош шаарындагы Ыйык ата журт коомдук фондунун уюштуруусу менен башталган Акыл Ордо интеллектуалдык оюнунун кезектеги айлампасы биздин окуу жайда өткөрүлдү. Ош технологиялык университетинде бир жумага созулган ачык эшик күнүнө карата шаардагы орто мектептердин бүтүрүүчү класстарынын окуучулары келип катышты. Ошол жана башка кабарлар бүгүнкү чыгарылыштын өзөгүн түзмөкчү. Биз менен бирге болуңуздар. Адам баласынын жан дүйнөсү өз кезегинде ар кандай руханий азыктар менен азыктанып турушу керек. Күнүмдүк жашоо тиричиликте иштен чарчаганда сөзсүз түрдө көңүлдү көтөрүү үчүн руханий баалуулуктардын жардамы чоң. Ошол баалуулуктардын катарын акындардын жараткан ырлары толуктайт. Акындар жазган ырлар өз кезегинде окурмандын дүйнөгө болгон көз карашын жакшы жагына өзгөртүүсү менен айырмаланып турат. Азыркы учурда калеми менен эң мыкты ырларды жаратып, улуумун менен азыркы муундун сүймөнчүлүгүнө ээ болгон акындардын бири Тазагүл Закирова биздин университеттин студенттери менен жолугушуп, ырлары менен тааныштырды. Ыйманы дегеле ыйман өзү тура албайт, өзү эле ыймандуу үй кура албайт. Адамдын сакалдуусу, көкүлдүүсү ыймандын тууру, алар колго кармайт. Бул ырсаттары Тазагүл Закирова акын эжебиздин калеминен жаралып, бүгүнкү ааламдаш алкагында руханий тарбияга муктаж болуп турган жаштарыбызга арналган. Жан дүйнөсүндөгү оргуп жаткан ойлорун ырга салып, жаштарга насаат катары жеткирүүдө көп ойлонуп, ушул саптар жаралган. Ыйманы калда эмес, акылында, ыйманы жоолукта эмес, асылында, этегин үзө басып салып билбеген, каражаак эбиреген катынында, бүлөөсүн бийлей албас эркегинде, билимсиз ой кыска тентегинде, ыйманды тээп ойнобойт оң тетири, сүйлөгөн кем пайында, жөнтөгүндө. Ыйманы жанын жеген жалганында, алдаган карап туруп, ыйманын жеп, ыйманы калыстыктан тайган бийде, чындыкты чыркыратып жебеген кеп. Жаштардын ата-баба салты менен тарбиясынан алыстап бара жаткандай жүрүм-турумдарына көз салып, аз да болсо аларга руханий азык болот деген ишенимде жаралган саптар. Акын эжебиздин быйылкы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык 2017 жыл ыйман, адеп жана маданият жылынын алкагында жаштар менен жолугушууларды өткөрүп, аларды ыйманга, адепке чакырган аракети жакшы жөрөлгөнүн башталышы десек жаңылышпайбыз. Тазагүл Закирова сөзүнүн башында биздин университет тууралуу жылуу пикирлерин айтты. Өтө жакшы окуу жай. Бул көп жылдардан бери биз бул окуу жай менен аралашып, катташып жүрөбүз. Көптөгөн илимпоздор, көптөгөн мугалимдер, көптөгөн мыкты технологдор менен дагы аралашып жүрөбүз. Анын ичинен өзүңөр билген Кыргыз эл сүрөтчүсү Батыр Жалиев аксакал дагы ушу силердин окуу жайда ошол 75 жаш турагында ушул бол силердин окуу жайда университет бүткөндө дагы келип биз аябай салтанат менен, кубаныч менен ал кишини куттуктаганбыз. Бул окуу жай, бул билим журту өтө ыйык журт, көп таланттуу кишилер канат кагып ушул университеттен чыккан. Ойлорун ыркылып, калемдин учу менен угармандарга жеткирген акын эжебиз өзүнүн акындык жана адамдык тагдырында көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Анын ырларын учурда улуу муундагы, кичи муундагы кызыгуу менен окуп келишет. Мындан сырткары акындын бир нече ырларына республикабыздын белгилүү оюнчулары оюн жаратышып, ал ырлар ырдалып жүрөт. Дегеле үй бүлөдө, коомдо, баланы тарбиялоодо ата-баба салты эң жогорку ролду ойноп келген. Акын эжебиз ошол бабалар сактаган байыркы салтты унутпай, бүгүнкү күндүн талабы менен шайкеш алып жүрүүнү жаштарга насаат кылат. Адеп деген каяктан келет? Ыйман деген каяктан келет? Маданият каяктан келет? Биздин кыргызда айтат: сөз бар. Улуу кишиге кичүү киши салам айтат. Басып келаткан киши отурган кишиге салам айтат. Аттуу киши жөө кишиге салам айтат. Анан бирөөсүнө "Ай, саламдашпайсыңбы балам" десем, "Мен ушу кабинетте иштейм" дейт. Демек, ушул эми эле иштеп аткан бала ошол кабинетте биз ордубуздан туруп, "Кел айланайын" дешибиз керек экен да. Биздин маданият эшиктен киргенден башталат, колго суу куйгандан башталат. Театрга барсаң 5 жылкадан кийим илген жерден башталат дейт. А биз адепти ошентип үйрөнүшүбүз керек. Аны бирөө келип бизге үйрөтүп бербейт. Биздин үй бүлөдө эмне тарбия көрдүк эле?
Анан кийин биз окуу жайларда эмне кандай тарбия алып атабыз? Бири-бирибизди өзүбүз сырттан карап көрүшүбүз керек. Могу ушул жасаганы туурабы же туура эмеспи? Чындыгында аламдашы алкагында бара жаткан биздин өлкөбүз үчүн келечекти түзө турган жаштарды туура багытта тарбиялоо эң негизги орунду ээлейт. Анткени кыргыз элинин салттык тарбия иштери адамдагы ыймандуулуктун, адептүүлүктүн, маданияттуулуктун жогорку чеги экендигинде шек жок. Ошондуктан бабалардын салты, акындардын ырлары, жазуучулардын чыгармалары, деги эле искусство чеберлеринин аракети жөн эле куру сөз бойдон калбоосу керек. Ыйманы чала сабат молдосунда 12 апрель эл аралык космонавтика күнү. 1961 жылдын 12 апрелинде Юрий Гагариндин адамзат тарыхында биринчи жолу космоско учушуна байланыштуу бул күн авиация жана космонавтиканын бүткүл дүйнөлүк майрамы катары белгиленип калган. Юрий Гагарин Восток космостук кемесинде биринчи жолу жер шарын айланып учуу менен башкарып учууну космос дооруна чыйыр салган. Ал башкарган Восток космостук кемеси Байконур космодромуна саат 9-дан 7 мүнөт өткөндө асманга көтөрүлүп, космос мейгиндигинде 108 мүнөт өткөргөн. Учуунун жүрүшүндө Юрий Гагарин радио репортаж жүргүзүп, жерден кабар алып турган жана өзүнүн таасирленүүсүн магнитофонго жазган. Ошол эле кеменин борттук системасынын ишин көзөмөлдөп, кемени колу менен башкарууну сынап көргөн. СССРдин жогорку кеңешинин 1962 жылдын 9 апрель күнү жарлыгына жараша 12 апрель авиация жана космонавтика күнү катары кабыл алынган. Ал эми 1968 жылы эл аралык авиация федерациясынын конференциясында эл аралык макамага ээ болгон. 2011 жылдын 7 апрелинде Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында Орусиянын демилгеси менен бул күн адамдын космоско учуп чыккан эл аралык күнү деген аталышка да ээ болгон. Биздин университетте билим алып жаткан студенттерге адамзат тарыхындагы эң чоң ачылыштардын бири болгон космонавтика жөнүндө маалыматтар берилди. Жаштарга ошол учурдагы бул илимий ачылыштын маани-маңызын тереңирээк жеткирүү менен учурдагы бардык экологиялык кубулуштардын толугураак маалымат бере алабыз. Ошондуктан космос менен жер планетасынын байланышы коомдун кандай кырдаалда болуусун бүткүл адамзаттын мамилеси катары каралат. Телекөрсөтүү бул коомдук мааниге болгон маалыматтын негизги булагы болуп эсептелинет жана өлкөнүн маалыматтык жана маданий мейкиндигин калыптандыруудагы башкы каражат катары саналат. Кыргыз Республикасынын санариптик теле берүүгө өтүү өлкөнүн маалыматтык коопсуздугун камсыз кылуу маселелерин, ошондой эле сапаттуу берүү аркылуу калктын маалыматтарын ачыктыгына болгон муктаждыктарын калыптандыруу көйгөйлөрү менен байланышкан. Санариптик берүү теле берүү гана эмес, ошондой эле коммуникациянын бардык тармактарын да камтыйт. Санариптик берүүгө өтүү бул бир гана техникалык эмес, көбүрөөк деңгээлде социалдык, маданий, экономикалык жана саясий маселе. Санариптик берүүгө өтүү долбоору 2013-2017 жылдарга карата өлкөнүн туруктуу өнүгүү стратегиясында артыкчылыктуу улуттук долбоорлордун бири катары аныкталган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында 2017 жылдан калбай өлкөнүн бардык жерлеринде калкка санариптик телекөрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу деген тапшырма коюлган. Санариптик телерадио берүү системасын киргизүү, ТВ берүү тармагын заманбап туруктуу иштей турган жана рынок шарттарында жеке өнүгүү потенциалына ээ болгон экономиканын тармагына карай реформалоо аркылуу калктын маалымат булактары менен дагы толугураак канааттандыруу муктаждыгы менен байланышкан. Жакынкы убактардагы санариптикке өтүү иштери жолго коюлгандан кийин сөзсүз түрдө аларды жөнгө салуучу техникалык адистер талап кылынат. Студенттерге биз аябай көп надежда кылып атабыз, анткени жанагы санарip форматка өткөндөн кийин Кыргызстанда келечекте 140 телеканал ачылат. Анын позже айтып берем, кандай ага шарттар түзүлдү. Ошол 140 телеканалдарга техникалык адис, анан чыгармачылык адистер аябай керек болот, дефицит болот. Ошон үчүн баарыңар мен ойлойм, ушул бүгүнкү встречадан кийин баары болбосо да бир жарымы же 30-20% студенттер өзүңөрдүн кесибиңер ушу телевиденияга тапсаңар, мен да ойлойм, бизде Кыргызстанда телеканалдар баары артыңардан чуркайт, анткени адистер бүгүн керек болот. Кыргыз Республикасы 2015 жылы 17 июнга чейин өлкөнүн чек араларга жакын райондорунда санариптик берүүгө өтүүнү камсыз кылууга милдеттүү. Көрсөтүлгөн датадан кийин санариптик станциялар артыкчылык алышат жана баштапкы негизде иштей башташат.
Бул эгерде коңшу өлкөлөр бул убакытка чейин санариптик берүүгө өтсө, анда санариптик сигналдарды кабыл алган телевизиондук кабыл алыштарга тоскоолдук жаратпоосу үчүн Кыргызстан өзүнүн чек арага жакын райондорунда аналогдук станцияларын өчүрүүгө милдеттүү болот дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан санарип түшүнүгүн өлкөбүздүн ар бир жашоочусу туура түшүнүп, алгач телевизорду жана ага коюлуучу түнердик аппаратты да туура тандап алуу керек. Азыр мындай болот да, базарларда телевизордон баштап, телевизорлор 10 миңден 100 миң, 200 миңге чейин ар кандай телевизор бар экен. Ал телевизорлорду азыркы телевизорда модельдерине жараша сатып алатканда ошону тактап алсаңыздар, DVB-T 2 MP4 деген форматтагы тюнери ичинде орнотулган. Андан тышкары DVB-S2 MP4 деген тюнери да бар да, ал телевизордун ичинде. Андан тышкары DVB-C деген бул кабелдик телевиденияга Ош шаарында, Бишкек шаарында колдонуучу ушундай тюнери да бар. Андан тышкары аналог форматта дагы көрсөтө турган, дагы параллель түрдө кетип атпайбы аналог форматта. Аны көрсөтө турган ушундай телевизор бар. Кыргызстандын тоолуу рельефи, ошондой эле өлкөнүн калкынын жарымынан көбү эл жерлеринде жашагандыгы тууралуу факт республикада санариптик телерадио берүүгө өтүүнү ишке ашыруу процессине өзүнүн өзгөчөлүктөрүн киргизет. Башка өлкөлөрдөй эле бир аз убакытка чейин Кыргызстанда дагы санариптик берүү аналогдук көрсөтпө менен бирге жүргүзүлөт. Анткени санариптик берүүгө этап менен ишке ашырылат. Аналогдук режимде берүүнү толугу менен токтотконго чейин тесттик режимде. Санариптик берүүнү өлкөнүн ички аймактарына киргизүү аны чек араларга жакын жерлерде кошкондон кийин башталат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 362-Б токтому чыккан. Өзүңүздөр азыр уктуңуздар, Анура Кубанычбекова айтты, Женева биримдигине кирген өлкөлөрдүн бардыгы өтүш керек санариптик теле берүүгө. Себеби 21-кылым маалымат кылымы деп атаганыбыз менен жанагы эфирдик аналогдук каналдарда сапат аябай начар болуп, каналдар, частный каналдар аябай көбөйүп кетти да, бири көрсөтпөй сапат өтө начар. Азыр биздин аналогдук эфирдик берүү көтөрө албайт, ошончо нагрузканы интернетте дагы, интернеттен канча маалыматтар болуп скачать эте албайбыз көп маалыматты. Ошондуктан абаны тазалаш үчүн, бошотуш үчүн биз цифровойго өтүшүбүз өтө зарыл болуп атат. Ошол цифровой теле берүүгө өтүш үчүн биз сиздерден суранып кетебиз, элге толугураак маалыматтар жеткирсеңиздер. Мына ушундай баракчалардын бардыгын биз таратып атабыз. Мамлекет тарабынан 2011-жылы Кыргыз Республикасында санариптик телерадио берүүгө өтүү программасы кабыл алынып, жер бетиндеги эфирдик санариптик берүү менен, башкача айтканда, жердик антенналык, мачталык инфраструктураны колдонуу аркылуу ишке ашырылууда. Кыргыз Республикасында аймактын тоолуу рельефи жана калктын жыштыгынын төмөндүгү, эксперттердин ой-пикирлери боюнча аймакты эң көп камтууну камсыз кылууга таасир берет жана эфирдик санариптик теле берүү менен гана калкты 100% камтуу мүмкүн болот. Программа менен катар эле санариптик берүүнү спутник байланыш аркылуу өнүктүрүү боюнча жеке инвестициялык долбоорлор ишке ашырылууда. Бардык суроолор менен 1212 тез байланыш номерине чалыңыз. Чалуу акысыз. Сайт 3W Санарип Чекит KG. Ыйык ата журт коомдук жаштар фонду 2000-жылдын 20-июлунда Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өткөн. 2006-2007 жылдар арасында Ыйык ата журт коомдук жаштар фондунун филиалдары өлкөбүздүн бардык облустарында ачылган. Аталган фонддун негизги максаттары болуп, жаштардын патриоттук сезимдерин чыңдоо, аларды заман жана прогрессивдүү илим-билимге тынымсыз умтулууга үндөө жана эл жерине татыктуу жаран катары кызмат кылууга чакыруу, жаштар арасында демократиялык маданиятты калыптандыруу, жаштар арасында элибиздин руханий дөөлөттөрүн жана адеп ахлактуулуктун асыл принциптерин жайылтуу, таланттуу жаштардын чыгармачылыгын колдоо, жаштар арасында кыргыз тилин өнүктүрүү жана аларды сергек жашоого үндөө эсептелинет. Бул максаттардын алкагында аталган фонддун Ош шаарындагы бөлүмүнүн жетекчилиги астында Ош технологиялык университетинде шаардагы жогорку окуу жайлардын арасындагы студенттердин катышуусунда акыл ордо интеллектуалдык оюн өткөрүлдү. Мында катышуучуларга ар тараптуу суроолор берилип, алардын интеллектуалдык деңгээлин аныктаган шарттар аткарылды. Чындыгында жаштар заман талабына ылайык тарбиялоодо аларды ар тараптуу маалыматтар менен тааныштырып, коомдогу жаңылыктарга аралаштырып туруу бүгүнкү күндүн негизги милдети. Анткени келечек муундун өкүлдөрү азыркы учурда дал ушуну күтүп турат. Ош технологиялык университетинин караштуу технология колледжден брак командасы болуп оюнга катыштык. Оюн жогорку деңгээлде өттү. Ар кандай тармактагы суроолор келип, Ош шаар боюнча Ошто университеттер, Кыргызстан тарых боюнча ар кандай суроолор келип,
оюн мыкты деңгээлде өттү деп ойлойм. Жыл сайын окуу жылдын аягында ар бир окуу жай кийинки окуу жылына карата абитуриенттерди кабыл алуу иш-чараларынын алкагында ачык эшик күндөрүн өткөрүп келет. Ош технологиялык университетинин кабыл алуу комиссиясы жана кесипке багыттоо борборунун кызматкерлери тарабынан ачык эшик күндөрү өткөрүлүп, бир жума бою шаардагы жана райондордун орто мектептеринен келген окуучуларды кабыл алды. Алгач окуу жай менен таанышууну каалаган окуучуларга аудиторияларды, лабораторияларды, электрондук китепканаларды жана компьютердик класстарды кыдырып чыгышты. Ар бир окуу жыл аяктаган сайын өлкөбүздө бир нече миңдеген мектеп бүтүрүүчүлөрү мектепти аякташат. Алардын алдында кесип тандоо, окуу жай тандоо жана жалпы республикалык тестке катышуу сыяктуу маселелер турат. Жаштыктын шаңы менен алгач алардын бардыгы өздөрү каалаган окуу жайдын студенти болууну максат кылышат. Бирок ар дайым алар ойлогондой боло бербейт. Алгач аларды окуу жай менен тааныштыруу, андагы адистиктер, шарттар менен кабардар кылуу керек. Биздин университет бир жумага созулган ачык эшик күндөрүн өткөрүп, бул иш-чарага шаардагы жана шаарга жакын райондордун мектеп окуучулары өздөрүнүн мугалимдери менен келишти. Сегодня замечательный день. Мы находимся на территории ОШТУ. Известное учебное заведение, в котором очень много хороших студентов. Из этих студентов есть выпускники нашей школы Баканбаева. Они с удовольствием занимаются здесь, получают хорошие специальности. И, конечно, стараются учиться только на 4 и 5. Я думаю, что и этот выпуск будет такой же хороший, как и прошлые годы. Мы прошли весь институт. Очень много студентов, которые занимаются хорошо и отлично. Это значит, будет помощь хорошая государству нашему, дорогой МОК Кыргызстану. Жаштыктын деми менен алдыда кесип тандоого бара жаткан ар бир мектеп бүтүрүүчүсү өзүнө жаккан кесиптин ээси болгусу келет. Аларга багыт берип, өздөрүнүн кызыгууларына, аракеттерине жараша туура жолду көрсөтүп гана коюу керек. Биздин окуу жайга келип, мындагы адистиктер, шарттар менен тааныш болгон мектеп окуучулары биздин университет тууралуу эми мындан ары толук биле алышат. Киребиштен көргөн нерселеримин мындай кийим, тигилген кийимдер жакты. Мындай жакшына тигилиптир эмелери. Анан баягы тыйындан жасалган мындай гүлдөр эмелер жакты. Мен өзү швейга кызыкканым үчүн келип мынтип эме алып кетейин деп, маалымат алып кетейин деп келдим. Коомдук кубулуш эч качан бир орунда токтоп турбайт. Алар ар кандай кырдаалда, ар кандай өңүттө алдыга карай кете берет. Бардык эле мезгилде коомдо адамзатына керек болгон бардык кубулуштар өз деңгээлинде адамзатка кызмат кыла берет. Ошондуктан коомдук иш-аракеттерди жүргүзүүдөгү бардык адистиктер өз кезегинде талап кылынган боюнча кала берет. Азыр убакыт уже башка болуп кетти. Азыр Кыргызстаныбыз өнүгүш үчүн биз эң негизи производствону өндүрүшүбүз керек. Ал эмне деген ал? Ошол эле курулуш, ошол эле энергетика, ошол эле машиналар, ошол эле жолдор, ошол эле зданиялар, ошол эле связь, андай эмне. Бүт ошол багыттар боюнча биздин университетте даярданышат. Көрүп кетсеңер болот, аудиторияларды, компьютерный класстарыбызды. Жогорку окуу жайдын босогосун аттоодо көп жылдардан бери Кыргызстандын билим берүү системасына жалпы республикалык тестирлөө киргизилип, ал өз кезегинде окуу жайларга кабыл алууну камсыз кылат. Мында негизинен ар бир бүтүрүүчү өзү тандаган кесиптин ээси болууну кааласа, ошол адистикке жакыныраак предметтен көбүрөөк упай топтоо керек. Ал эми биздин университет Кыргызстандын түштүк аймагында техника жана технология багытындагы жалгыз окуу жайы болгондуктан мектеп бүтүрүүчүлөрүнөн физика сабагынан кошумча тест тапшырууну талап кылат. Жалпы республикалык тестирүүнү общий тапшырып, анан кийин кошумчасы математика, физика, химия сөзсүз түрдө болуш керек. Эгерде бюджетке тапшырам десеңиздер. Кошумча тестирүүнү ушул азыркы мен айтып аткан математика, физика, химияны сөзсүз түрдө кошулмай сайын бюджетке өтпөйсүздөр. Андан сырткары бизде эгерде ОРТга кирбей калган окуучулар үчүн кошумча маалымат бизде атайын мына 11-дин базасындагы бүтүрүүчүлөр үчүн, кыздар үчүн костюмдун дизайны, эркек балдар үчүн графикалык дизайн жана интерьер жабдыктары деген ушул адистиктерге кошумчасыз ОРТдан сырткары өзүбүздө экзамен алынат. Илим менен техниканын күн санап өнүгүп баратышы адамзаттан тынымсыз аракеттүү, умтулууну, изденүүнү талап кылып жатат. Ошондуктан дүйнөлүк агымда пайда болуп жаткан жаңылыктардан артта калбоо үчүн ар бир өлкө өзүнүн жарандарына шарт түзүп, аалам алкагында биргелешип аракет кылуу керек.
Кыргызстанда акыркы жылдары мите курт оорулары күч алып, айрыкча жаш балдардын арасында кеңири жайылууда. Мындан сырткары чоң адамдардын арасында кездешип, дарыланбай койсо аягы өлүм менен аяктаган учурларда катталууда. Биздин окуу жайдын технологиялык колледжинин студенттерине атайын медициналык мекемелерден адистер келишип, бул жугуштуу оорунун алдын алуу, аны дарылоо ыкмалары тууралуу маалыматтарды беришти. Учурда экологиялык маселелерден сырткары тамак аш жана жаныбарлардан да бул оорунун түрлөрү адамга жугуп калышы толук мүмкүн. Учурда биздин өлкөдө боор оорусунан жабыркап, ооруканаларга кайрылып, дарыгерлердин жана дарылардын жардамына муктаж адамдардын саны арып барат. Эң өкүнүчтүүсү бул оорунун күн санап көбөйүшү жана айрыкча жаштардын арасында кеңири жайылышы болууда. Алардын арасында көбүрөөк мите курттардын боордо пайда болушу жана алардын боорду тез эле жараксалууга алып келип, адам өмүрүн алышы. Ошондуктан дарыгерлердин, медицина кызматкерлеринин бул оорулар тууралуу бардык жерлерде, айрыкча жаштардын билим ордосу болгон окуу жайларда маалыматтарды бериши учурдун талабы болуп эсептелет. Эхинокок деген оору, мен врачка айтайын, бул оору билинбей 10-15 жылга чейин жүрө берет, боорду езип, боорду куртулуп, именно ошол жерде жашаганга шарт түзүп алат. Качан гана азыркы күндө биз врачтар айтып атабыз, значит өзүң ден соолугуңду кара. Бул бизде мал бар, ит бар, анда өзүбүз профилактикалык алдын алуу ишин жүргүзбөй атабыз. Ошондуктан ар бир 6 айда рентгенге жанагы түшкөндө 1 жылда түшүп атабыз. 6 айда боорду текшертип турууга, көзүгө түшүп турууга атабыз. Ал билинбей. Качан чоң болуп, боордо эчтеке калбай калганда гана билинип калат. Эхинококкоз боордо, өпкөдө жана башка органда мителик кылуучу эхинокок личинкасы пайда кылган оору. Эхинококкоз менен негизинен кишилер жана үй айвандар ооруйт. Эхинокок ит, мышык, бөрү, чөө, түлкү жана башка жаныбарлардын ичегисинде мителик кылып, мите ичегиде өсүп жетилет да анын денесинин акыркы бөлүкчөсү жумурткалар менен кошо үзүлүп, заң менен айлана чөйрөгө бөлүнөт. Тегерегиндеги чөп, бакча, буюмдарды жана башкаларды булгайт. Көп жумурткалары ылаңдуу иттин жүнүнө жабышып жашайт. Алар абдан чыдамдуу келип айлана чөйрөдө бир нече айга чейин сакталат да адамга жана малга оору пайда кылуу коркунучун туудурат. Мите курттар, эхинококтун жана лейкоциттин мите курттары ошол жаныбарлардын иттердин жана мышыктардын ичинде ичегилерде жашап жетилип анан сыртка чыгат. Ар 3 айда жетилип курттар, мите курттар сыртка чыгып заңдаганда иттер. Анан айлан чөйрөнү булгайт. Чөптөрдү, топурактарды, сууларды булгап, ошолор аркылуу анан андарга жугат. Өңбө жемиштер аркылуу, жуулбаган колдор аркылуу. Көбүнчө балдар ит менен ойногондо митени жугузуп алышат. Оору мындан сырткары ылаңдуу койдун жүнүн кыркканда, митенин жумурткалары менен булганган тамак ашты жегенде жугат. Тамак менен кирген мите жумурткалары ичегиден канга, кан аркылуу боор, өпкөгө, мээге жана башкаларга өтүп личинкага айланат. Ал акырындык менен өсүп, андан ыйлакчага айланат. Ыйлакчалар жайгашкан органдар жабыркап, алардын көлөмдүк функциясы өзгөрүлүп, оору пайда болот. Бул маалыматтарды өз убагында адамдар арасында жеткирип туруу менен бул оорунун алдын алуу жана оору катталган учурда батыраак айыктырууга шарт түзөт. Бул мите курттардын ичинен атайын эхинококкоз деген эмне жана безгек деп коет, орусчасы малярия деп. Жана ошондой эле мына бул азыркы как раз жазында баштала турган клещевой энцефалит деп коет, жанагы гене курту. Ушулар боюнча бир топ алдын алуу иштери боюнча маалымат берели деп ушул боюнча берип жатабыз. Бул жөнүндө бир эле жыл, бул эле ай эмес, жылда өзүнүн сезону боюнча өткөрүп, атайын өзүбүздүн пландар менен өткөрүп жүрөбүз. Анан даярдыгыбыз менен маалыматтар бар. Бүт бардыгын ошолорду айтып, кай жерге барыш керек, ушундай ооруларга кабылып калса, эмне кылыш керек, малдан жуга турган, иттен жуга турган, жана ошондой эле өздүк гигиенаны сактоо боюнча өтө басымдуулук кылып, ушул боюнча алдын алуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Эхинококкоздун белгилери алардын жайгашкан жерине, көлөмүнө, санына жана башкаларга жараша болот. Боордун эхинокок ыйлакчасы акырындык менен өскөндүктөн көпкө чейин кишилер өзүнүн оору экенин сезбей жүрө беришет. Ыйлакчы чоңойгон кезде гана боорду чоңойтуп жиберет. Ушул мезгилде оң кабырганын чемирчектин алды ооруйт. Боор чоңоюп, айрым убакта киндикке андан ылдый түшүп кетиши мүмкүн. Кээде ыйлакча боордун ылдыйкы капталына жайгашкан мезгилде иштеги шишип колго урунушу мүмкүн. Ушул мезгилде оорулуунун тамакка табити тартпай алсырап, арыктап кетиши ыктымал. Окуу жайдын кесипке багыттоо борборунун кызматкерлери жаштарды кесипке багыттоо боюнча бир топ иш-чараларды өткөрүп келет.
Бул борбордун негизги ишмердүүлүгү кесип тандоонун алдында турган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө адистиктер тууралуу кеңири маалыматтарды берүү жана алардын кесипти тандоодо жасалуучу иш-чараларга тартуу. Башкача айтканда, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо болуу эсептелинет. Университеттин кабыл алуу комиссиясынын жана аталган борбордун жааматы Алай районуна барып окуучуларды кесипке багыттоо иш-чараларын жүргүзүштү. Ош технологиялык университетинин тарыгы 1963 Фрунзе политехникалык институтунун Кыргызстандын түштүгүндөгү жаштарды техникалык билимге тартуу максатында Оштогу бир бөлүмү болуп ачылуу менен башталган. Алгач 3 адистик боюнча студенттер кабыл алынып, 3 жылын Ош шаарынан окуп, калган 2 жылын Фрунзе шаарынан бүтүрүп келишкен. Убакыттын өтүшү менен кечки факультетке, жогорку технологиялык колледжге, университетке айланып, бүгүнкү күндө өлкөбүздүн эң абройлуу окуу жайлардын бири болуп калды. Жарым кылымдан ашык убакыттан бери республикабыздын эл чарбасына жана өндүрүшүнө миңдеген адистерди даярдап берди. Мен окуучулук күндөрүмдагы мына силерде өткөн, мына ушул сахналар мен канча жолу баягы илгери Союз убагында кароосуна жарыш болчу эле. Ошондо ырда ушул эле канча жолу чыккан. Манас айтып атып, ушул эле түшкө жасаган күндөр болгон. Ошону азыр эстеп атам. Азыр силер окуучуларды көрүп, силердин жүзүңөрдү, көзүңөрдү көрүп, мен силерге айта турган жакшы немем ушу биздин окуу жайлар көп, ошол үчүн тандагыла Ош технология университети Кыргызстандагы бирден бир технология багытта адистерди чыгара турган университет. Бизде ар кандай тармактар бар, өтө керектүү. Кыргызстан тоолуу жер, аябаганда кен байлыгы көп жер. Ошолорду биз казып алышыбыз керек, иштетишибиз керек, жаратылышыбызды коргошубуз керек, суусун тазалашыбыз керек. Даже энергетика эмеспи? Энергетиканын түрлөрү бар. Альтернатив источник энергия. Алайдын шамалдын энергиясын колдонушубуз керек. Алай райондук маданият үйүнө жалаң гана билимге умтулган, келечекте белгилүү адистиктин татыктуу ээси болууну каалаган объектив окуучулары жыйналышты. Аларга кесипке багыттоо боюнча маалыматтар айтылып, кызыккан суроолоруна жооптор берилди. Биздин окуу жайдын студенттеринин колдорунан жаралган кийимдер коллекциясы көрсөтүлүп, таланттуу студенттерибиз тарабынан концерттик программа тартууланды. Сиздер менен Жаштык телестудиясы болду. Кайрадан бир жумадан кийин жолугушканча сак саламат болуңуздар.